Марста жашоонун белгилери табылды. Марс планетасында жашоонун белгилери табылды. Бул туурасында АКШнын The New York Times басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, Марстын үстүнө жүрчү Curiosity аппараты планетанын атмосферасында көп өлчөмдө метанды тапты. Бул газдын табылганы Марста микроорганизмдердин бар болушу мүмкүн экенин билдирет. Окумуштуулар бул ачылышты 19-июнда жасашты. 24-июнда кошумча изилдөөлөр болот. Ал эми ачылыш тууралуу расмий айтыла элек. Метан заттардын алмашуусунун аяккы продукту катары бактерияларды чыгарат. Бул бактериялар аба аз болгон жерлерде жашайт. Мисалы, жер алдында же жаныбарлардын ашказанында. Буга чейин АКШнын космосту изилдөө агенттиги жашоонун белгилери табылганын билдирген. Curiosity аппараты кургап калган көлдүн түбүндө органикалык кошулмалардын издери бар таштарды тапкан. Окумуштуулардын пикиринде бул издер Марста 3 миллиард жыл мурун жашаган тирүү организмдердин сөөктөрү болушу мүмкүн деп жазды басылма. Маалымат булагы Суперкейджи сайты. Атамбаевдин тарапкерлери анын Кой Таштагы үйүнө чогулууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таш айылындагы үйүндө иш чара өтүп жатат. Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын айтымында экс-президенттин үйүнө жакындары, достору жана аксакалдар саясий кырдаалды талкуулоо үчүн чогулуп жатышат. Экс-президенттин тарапташтары жолугушуу уюштурууну өздөрү демилгелеген. Алмазбек Шаршенович үйдүн аймагынан милиция кызматкерлерин көрбөгөнүн айтты. Мен Кой Ташка барганда жол инспекторлору көп болчу. Жеке пикиримде Алмазбек Шаршенович тыкыр көзөмөлдө, деди Карамушкина. Болжол менен 250дөн ашык адам чакырылган. Алар Чүй, Ысык көл, Талас облустарынын тургундары экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаттары Карамат Орозова, Асель Кудранова жана Анвар Артыков да барышты. Чогулгандардын алдына Атамбаев өзү да жубайы менен барды. Жыйында сүйлөгөндөр Атамбаевга карата мыйзамсыз аракеттер жүрүп жатканын айтууда. Эске салсак, Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча түзүлгөн. Анын мүчөлөрү 17-июнь күнү Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарды жарыялаган. Комиссия ишин 18-июнда жыйынтыктаган. Ал эми 20-июнда Жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек Атамбаевди макамынан ажыратуу боюнча токтомго добуш берип, корутунду башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Эми башкы көзөмөл орган айыптоолорго юридикалык баа бериши керек. Көп өтпөй экс-президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Атамбаевдин бул маселе боюнча жообун таратты. Анда Атамбаев өз дарегине айтылып жаткан айыптоолорду жалган деп, учурдагы президенттин саясий атааңдашын четтетүүгө болгон умтулуусу катары баалады. Маалымат булагы Чындык Кейджи сайты. Путин Орусиянын учактарына Грузияга учууга тыюу салды. Аталган өлкөнүн президентинин жообу. Грузияда Орусияга каршы маанайдагы митингдерден улам Владимир Путин авиакомпанияларга бул өлкөгө учууга тыюу салды. Бул тууралуу Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Путин өкмөткө Орусиянын жарандарын мекенине кайтуусун камсыздоону тапшырды. Грузияда кырдаал турукташканда учуулар кайра уланаары айтылды. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили саясий чыр-чатактар Орусиядан келген туристтердин агымына таасирин тийгизбеши керектигин журналисттерге берген маегинде айтты. Туристтер Грузияга келиши керек, анткени алар өлкөнү жакшы көрүшөт. Саясатчылар орун алган окуялардын негизинде жаткан көйгөйлөрдү чечиши зарыл, деди Зурабишвили. Бул жумада өлкөнүн Борбор калаасы Тбилисиде парламенттер аралык православ ассамблеясы өткөн. Анда бул ассамблеянын президенти Сергей Гаврилов баштаган Орусиядан келген делегация катышкан. Гаврилов парламенттин төрагасынын креслосунда отуруп, сессияны баштаганынан нааразы болуп, 10 миңге жакын адам Тбилисиде митингге чыккан. Алар парламенттин төрагасын жана ички иштер министрлигинин отставкасын талап кылышкан. Бул окуялардан улам Грузиянын парламентинин төрагасы Иракли Кобахидзе отставкага кеткен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги митингчилерди радикалдар деп атап, аракеттерин сынга алышкан. Маалымат булагы Суперкейджи сайты. Эмилбек Каптагаев Атамбаевге коркуп үшүңүз кетип калыптыр. Кечээ Алмазбек Атамбаевдин «Куралым бар, өзүмдү коргой алам» деген сөзүнөн кийин айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана карапайым эл аны эси жок адам катары сыпатташууда. Алардын катарында убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев дагы Фейсбуктагы баракчасынан өзүнүн пикирин калтырды. Коомдук ишмердин айтымында Атамбаевдин айткан пикирлери акылга сыйбай турганын билдирди. Ошондой эле анын коркуп жатканын айтып, элди алдаганыңызды токтотуңуз, деди. Алмазбек Шаршенович, кечээ ачык жарыя кылып көрсөткөн жыйыныңызды, ал жердеги болгон маанайды көрдүк, айтылган сөздү уктук.
Шымына чычкан колун аябайт деген акыбалга эми келиптирсиз. Алмазбек Шаршенович, өз колуңуз эле эмес, айланаңызда жүргөндөрдүн тагдыры да өзүңүз үчүн текейге татыбай тургандыгын, аларды да аябай тургандыгыңызды чыркыратып, отко дагы сууга дагы сала берүүгө даяр экениңизди уктук. Кечеги сөзүңүздөн коркуп үшүңүз кетип калыптыр. Жалгыз жатып атышам, куралым көп, өз башымды коргойм дегениңиз дараметтин, күч-кубаттын көрсөткүчү эмес, тетирисинче алсыздыктын, аргасыздыктын белгиси. Бул акылмандык, көрармандык же көсөмдүктүн көрсөткүчү эмес, тетирисинче көңдөйлүктүн, көрпенделиктин белгиси. Мындай сөздү заманасы куурулуп, дүйнөсү тарып, оозунан сөзү түшүп, туңгуюкка кептелип калган киши гана айтат. Тапанча мылтык эле эмес, замбирек коюп алсаңыз дагы мыйзамга каршы тура албайсыз. Коомдун пикирине, элдин демине каршы тура албайсыз. Аны өзүңүз деле, жаныңызда жүргөндөр деле билип эле турасыңар. Ошондуктан өзүңүз айтып жаткандай, Кудайдын, элдин, тарыхтын сотуна даяр болгонуңуз чын болсо, анда жашоо чындыгына тике карап, тагдырдын мыйзамына баш ийгениңиз оң. Сизден элдин назары сынды, Кудайдын назары сынды. Мамлекетке, элге карата жасаган кыянаттык иштериңиз айкын болду, ачык жарыя кылынды. Сылыктап айтканда, абийириңиз айрандай эле төгүлдү. Бул чындыкты моюнга алыңыз. Калпты чындай урдуруп, элдин башын айлантканды токтотуңуз. Болбосо өзүңүз үчүн дагы, бала бакыраңыз үчүн дагы, сизге ишенип жаныңызда жүргөндөр үчүн дагы аягы жаман иш болоорун сезгениңиз оң. Өз башыңыз менен ойносоңуз дагы башка бирөөлөрдүн тагдыры менен ойнобоңуз. Ансыз деле 2010-жылы 7-апрелде көкүрөгүн окко тосуп, эл үчүн, жаркын келечек үчүн деп шейит кеткен мекендештерибиздин каны мойнубузда. Ошол кыйылган өмүрлөрдүн, төгүлгөн жаштын өтөөсүнө толук чыга алган жокпуз. Эл күткөн, эл үмүт кылган коомдук өзгөрүүлөрдү жасай алган жокпуз. Тескерисинче, өз колуңуз менен күн карама, кара өзгөй сот түзүмүн жараттыңыз. Айдактаган жакты жапырып баса кала турган прокуратура, коопсуздук кызматы жана милицияны түптөдүңүз. Оозуңуздан түшүрбөй, жерден алып көргө, көрдөн алып жерге уруп жүргөн кландык башкарууну кайра курдуңуз. Натыйжада коррупцияны гүлдөтүп өстүрдүңүз. Ошону менен апрель элдик революциясынын идеяларын саттыңыз, жеке кызыкчылыктар үчүн садага чаптыңыз. Бул чындыкты да моюнга алыңыз. Ар ким өз кол менен жасаганды өз мойну менен тартканы туура. Башка бирөөлөрдүн артына жашынып, катын-калач, жаш балдарды отко сала берүү Кудайга деле жакпаган иш. Алмазбек Шаршенович, эсиңизге келиңиз, ушунчаңызда токтоңуз. Маалымат булагы, Элдик медиа сайты. Кундуз Жолдубаева, Алмазбек Атамбаевдин сыйлыкка берилген куралы бар. Алмазбек Атамбаевдин сыйлыкка берилген куралы бар жана ал аны колдонуу жөнүндө мыйзамдарды жакшы билет. Бул туурасында экс-президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында экс-президенттин кечээ күнү сүйлөгөн сөздөрүнөн кийин Ак үйдүн жалданма жазмакерлери тарабынан обужок имиш жана ушактар таратылууда. Алмазбек Атамбаевдин сыйлыкка берилген куралы бар жана ал аны колдонуу жөнүндө мыйзамды жакшы билет. Экс-президент өзү жөнүндө гана айткандыктан эч кандай башка куралды назарда тутпаганы ар бир акыл эстүү адамга түшүнүктүү. Демек ал кимдир бирөөнү кантип коркутмак эле. Анын сөздөрү өз өмүрүн тобокелге салбасы үчүн анын коргоочуларына карата айтылган деп билдирди Кундуз Жолдубаева. Кечээ экс-президенттин Кой таштагы үйүнө аны колдоп 500гө жакын киши чогулган. Алардын алдында сүйлөп жатып Алмазбек Атамбаев: акыркы 2-3 жумадан бери мага кайра чүйдүн жигиттери келип жатат. Мен аларга өзүмдү өзүм коргоп көнгөнүмдү, куралым бар экенин айттым деген эле. Маалымат булагы, Апрель KG сайты.